Саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү каарманыбыз кыргыз искусствосунун алгачкы карлыгачларынын бири болуп, ага бүткүл өмүрүн арнап, чыныгы даңктуу өмүр сүрүп өткөн инсан. Экинчи ата мекени болгон Кыргызстанга кызмат кылуунун чыныгы үлгүсүн көргөзүп, ошону менен бирге жөнөкөй жашоодо жашап өткөн Кыргыз Республикасынын эл артисти Магинур Мустаеванын өмүр жолу биздин көрсөтүүбүздө. Эмесе сөз башынан болсун. Бир 1912 жылдын 20 майында түндүк Казакстандын Петропавловск шаарында татар соодагеринин үй бүлөсүндө 10-чу болуп биздин каарман Магинур төрөлгөн экен. Бактылуу балалыкты ар дайым музыка коштоп, бардыгы музыкалык аспапта ойноо менен үйдө ар дайым татар музыкасы жаңырып турар эле. Бирок бул бактылуу балалык көз ирмемдер көпкө созулган жок. Совет өкмөтү орноор менен атасы Сайфудин кулакка тартылып, чарбасы бүлүндү. Магинур 7 жашында томолок жетим атка конуп, бир туугандары менен ар кайда чачырады. Бир 1931 жылы Алматыдагы Казак университетин улантууга мүмкүн болбой, ал Фрунзедеги эжесиникине келүүгө аргасыз болгон. Мына ушул учурдан баштап Магинур Мустаеванын бүткүл өмүрү Кыргызстан менен байланышып, кыргыз искусствосунун алгачкы пайдубалын курууга катышты. Приехала и, значит, поступила учиться в музыкальное училище, которым руководил Абдулла Смолдыбаев. Значит, она очень хорошо владела нотной грамотой, значит, и даже руководила хором, студенческим хором. В то время, это 30-е годы, это, конечно, огромное достижение. Ал жылдары эл ичинде чыккан, элден чыккан мыкты мына маданиятка, айрыкча мына театралдык искусствого, ошондо музыкально-драматический театр болуп, ушул жагынан ырчы, чоорчу, үнү бар кишилердин баардыгын тең топтогон убак эле. 1930 жылдар. Ал убактын жаштарына танго, фокстрот бийлери мода болуп, көңүл ачуучу жайларда, ресторандарда бул музыка кайра-кайра жаңырып турар эле. Мына ушундай күндөрдүн биринде Магинур эсеп кызматындагы жаш улан Жапар Садыковдун көңүлүн бурат. Ал кезде татар кыздары билимдүү, маданияттуу келип, көпчүлүк кыргыз уландары өз теңин ошол татар кыздардан табышкан. Ортодо жаралган сүйүү, экөөнүн тең өмүрү өткөнчө ыйык сакталды. Она встретила Джапара Садыкова. И, кстати, как уверяет, значит, дочь пишет об этом ее, я верю ей.
в этой очень хорошей, теплой, подробной книге, она сама открыла талант в нем, талант певца, вокалиста. А ведь Джапар Садыков был один из первых, если не первый директор нашего театра, оперного театра. И кроме того, в Чуреке он первый исполнял партию Семетея. Бул тарыхый архивдик кадрлар кыргыз театрынын жаралуу учурундагы көрүнүштөр. Биздин Жапар менен Магинур да ошол алгачкылардын арасында болушкан. Bir 1935 жылы билим алуу муктаждыгы келип чыгып, Магинур менен Жапар алгачкы кыргыз жаштарынын тобу менен Москвага Луначарский атындагы институттун алдындагы улуттук студиядан билим алышып, театр өнөрүн, ырдоо ыкмаларын үйрөнүп чыгышкан. Biz ежени Майнур дечүбүз. Майнур эже. Элдин баары эле артисттердин баары Майнур Мустаева ырзайт, Майнур Мустаева. 5 жашыман көрүп, 5 жашыман ошо баардык спектакльдерине катыштым. В смысле аткаруучу катарында эмес, угуучу катарында. Алардын репетициясында билем кантип иштеген. Чындыгын айтканда Майнур эже абдан ошол артисттердин эң грамотный ошо киши болчу. Эң грамотный. Себеби ал уже башкалар самодеятельностьтен эле келди. Мисалы тиги Кийизбаева деле ким Махмутова деле хордон келди. Хордордо андан кийин солист болуп кетти. Майнур эже болчу ГИТИСте окуп, Москвада окуп жүргөн жеринен анан кийин артист болуп, уже вокал жактан грамотный окуп калган кишилерден. Bir 1939 жылы кыргыз искусствосунун Москвадагы өтчү биринчи декадасына карата биринчи кыргыз операсын жаратуу милдети драматург, композитор, дирижерлорго жүктөлөт. Там очень много интересных таких деталей, которые лично рассказывали мне это люди. Ну, рассказывал, например, Холфин, как трудно ему было начать репетицию в балетном зале, потому что девушки стояли группой в одной стороне, причем одеты в очень длинные платья, в закрытые руки, закрытое горло стояли, значит, шея стояли в одной стороне, юноши стояли в другой стороне. И они стеснялись подойти друг к другу и подать руку. Ну, как это не похоже на наше современное. Ошол 39-жылкы декадада булар Москвада ГИТИСте окуп жаткан мезгили болот экен экөө тең. Ошондо 38-жылы буларды чакыртып алат. 39-жылкы Москвада ушундай эмеге карата.
Анан 2 жылдын ичинде булар ошо дублерши катары Айчүрөктү үйрөнүп, деп жакшылап туруп, анан кыргыздын туусун бийик көтөрүп, ошол абдан триумф менен 39-жылы спектакльде Айчүрөктү коюп келишкен. Причем, известно, что первая декада киргизского искусства, в которой были показаны 2 музыкальные драмы «Алтын Кырсарчал Ардуна» и первая киргизская опера «Айчурек», поставленная 12 апреля 1939 года, они были показаны в Москве на декаде киргизского искусства. И ведь тогда это назывался киргизский музыкальный театр. И после этого люди, которые работали в этом театре, я имею в виду вокалисты, художники, дирижеры, певцы, балетмейстеры, они продолжили свою работу. Бул Майнур эже, Кийизбаев эже, менин атам Барстең, бул биринчи орусча айтканда первое поколение деп. Кыргызча айтканда баягы төлбашы. Бул төлбашы абдан буга чоң баа бериш керек. Ушул баа берилбей жүрөт. Себеби булар биринчи баштады. Биринчи профессиональный музыка, профессиональный театр дегенди ушулар алып келди. Бул адамдар эмнеси менен бүгүнкү күндөн айырмаланат? Азыр 21-кылымдан. Бул адамдар театрды ушундай көзүнүн карегиндей сактаган, сүйгөн, өзүнүн бардык болгон толгон дитинин барлыгын ушул операга өмүрүн арнаган ушундай адамдар болгон. Театрдын жамааты 1939-жылы Узейир Гаджибековдун Аршын Малалан музыкалык комедиясын коюп, Магинур Мустаева Гүлчахранын партиясын алып чыгат. Бардык жагынан төп келишкен Гүлчахра Магинурдун эң сүйүктүү партиясы болгон. Мен бала кезимде илгери убакта Айчүрөктү, Аршын Малаланды ушу айыл жергесине чейин алып барып театрдан койгон мезгилдер эсимде. Бала кезимде көрүп, мен да ичимен ушунчалык сүйүп, жакшы көрүп, бир ушундай болсо адамдын деген арманы бар болор бекен деген кыялдарга келгенмин да. Эми мен кайдан билгем, кийин ырдап ошону мен аткарарымды. Чындыгында мен театрда 12 жыл ушул Гүлчахранын ролун аткарып, мен дагы кыргыздын тиги булуң бурчтарына чейин республиканын 12 жылга чейин муну ырдап, эң бир сүйүктүү партияларымдын бири болуп калды. Эженин дагы бир айтып кетчү нерсеси, ошондо Узейир Гаджибеков өзү көрүп, композитор абдан жактырып, анан кийин ал киши дагы мына Азербайжан улуттук бир сонун кур, кымбат баалуу таштардан чөгөрүлгөн сонун бир курду белекке берген экен. Мына оюнда дагы ошол курду дайыма белине тагынып, Магинур эже спектакльга чыкчу экен. После окончания консерватории, когда я приехала в наш театр, меня приняли солисткой. И тогда блистали своим талантом, голосом Майнур Мустаева, ее супруг Садыков, народная артистка Сайра Кийизбаева, Мариам Махмутова, Иманкулова, Чодронов, Баталиев. Я
просто ими восхищалась. От них я училась мастерству. Она сама по природе очень такая, знаете, интеллигентная, мягкая, никого голос не повысит. Я всегда у нее консультировалась, как мне эту партию петь или другую. Она всегда нам помогала. Так что я благодарна ей. Улуттук опералардан кийин театр орус классиктерине кайрылып, биринчи жолу Петр Чайковскийдин, Евгений Онегининде, Сайра Кийизбаевадан соң Магинур Мустаева Татьянанын партиясын алып чыккан. Причем пела она, как рассказывают очевидцы, исключительно четко, ясно, проникновенно на киргизском языке. И это было открытием для многих. Причем это подтверждение зрителей тех времен. Значит, знаменитый академик Бах, по улице, которая его названа у нас, улица академика Баха, присутствовал в 1942 году на этом спектакле, когда пела Магинур Мустаева. Он пришел и сказал такие слова. Сказал: «Я не представлял, что в Киргизии я увижу настоящую пушкинскую Татьяну». И после спектакля он пришел к ней в гримуборную, подарил ей шикарный веер из страусиных перьев и такую, значит, диадему, для того, чтобы одевать на голову. То есть признание зрителей того времени, искусство Магинур Ибрагимовны Мустаевой – это великое дело. Бул сүрөттөгү Магинур Мустаеванын Москвадагы колонналар залында концертте түшкөн элесин Василий Целиковский таап чыгып, портрет кылып, четин кооздоп, кийинчерээк Магинурга белек кылган экен. Бир 1940-48 согуш, андан кийинки оор учурларда да саналуу адамдардын эмгеги менен театр ишин токтоткон эмес. Өмүрлүк жары Жапар Садыков театрды жетектеп турган эң кыйын учурларда Магинур да жанында демөөр болду. Күндүр-түндүр бул театр булардын экинчи үйү болгон. Бир моментте айтайын. Күндөрдүн биринде театрга Москвадан комиссия келип калат, Айчүрөк операсын көрөбүз деп. Ошондо Сайра Кийизбаева эжебиз декретте экен. Магинур Мустаева эженин ошондо ортончу кызы, 3 кызынын ортончусу ушундай катуу ооруп, о дүйнөгө кетип калган учур болот. Магинур Мустаева кызын кучактап, зыркырап, ыйлап отурган болот. Ошол убакта театрдын директору Жапар Садыков болот. Айла жок, эмне кылат, бөлөк киши жок. Анан баласын жаткырып коюп, кызын театрга келип, Жапар Семетей болуп ырдап, Магинур Мустаева Айчүрөк болуп ырдап, спектакльде көрсөткөн экен. Бул эмнени айтат? Бул айтышка да мүмкүн эмес. Ушунчалык бир терең театрды сүйгөн адамдар.
Ал сахнада сопсон артист, үйдө эң жакшынакай эже, эне. Вот ошо жагы. Эми бул кишиден үнүн бирөөгө бийик кыйкырып айткан өмүрүмдө уккан эмесмин. Абдан мындай жоош, жупуну сүйлөгөн, салмактуу, өзүн басып жүрүш турушу абдан салмактуу. Эл вообще тыштан караган кишилер суктана турган эле образ. Ой, конечно, это была семья Садыкова и Майнур Мустаева. Это была примерная семья для всех. Такая дружная была. Эми булардын ынтымагы аябай жакшы эле болчу. Вот булардын балдары дагы абдан жакшы өстү. 3 кызы бар болду. 3 кызы болду. Ошолордун экөө калды. Бактылуу үй бүлө Жапар менен Магинурдун меймандос үйүндө кимдер гана болгон жок. Александр Вертинский, Лидия Русланова, Ольга Лепешинская, Махмуд Исамбаев, Тамара Ханум, Халима Насырова, Гуляш Байсеитова, Ашрафи, Бибигүл Түлөгенова, Кайсын Кулиев. Жапар байкебиз директор болгондон кийин буяка конокко келген артист, композиторлордун баарысы алардын үйүндө болушчу. Мен билгенден Глиер деген композитор келген, Шостакович деген композитор келген. Неме Буласов Фере өзүбүздүн композитор болуп калбадыбы? Алар эми болду дечи. Bir vaqtda qarasang, çıkarmaçılık boyunca uruşpanга çeyin barışat. İş boyunca. Bana onda oldu kritik etkende jönlü şunduk uğup tursan. Oşun barına açık. Antip müntbey bunday jakşı dep načar yerine gelgende kesişpey şunday talap koyup özlerinin talantını göstersin. Oşunun barlığından bunday çıkarganda barlığı birday katışçılar. Oşuğa meni sen kağıp koydun, meni uruşup koydun deyip tarınıp kalçımız. Bir vaqtda qarasang bay uruşkan kişiler kat kırıp gülüşüp, göçöge çıkıp üşüntüp жүргөндөрүн көп көргөн. Булар ушундай bir өзү ишке берилген, аябай берилген дагы калпынан да калпсыз жүргөнгө жек көргөн, анда психот этпеген. Ушу жакшы болсун, жакшы чыксын деген демилиги менен жашачу. Театрдын баягы кышын алтындан дуалын болоттон курган адамдар экен. Буларды биз эстеп жүрүшүбүз керек дайыма. Улам айтып, биздин театрды куруп кеткен улуу агаларыбыз, эжелерибизди мынтип айтып турбасак, азыркы муундагы жаш балдар Малдыбаев ким, Кийизбаева ким, Мустаева ким дегендерди булар эч качан билбей калды. Вот я когда прихожу в театр на спектакли, у нас здесь целая галерея внизу портретов. И все эти портреты, значит, смотрят на нас легендарные личности, и мало кто из зрителей останавливается около них. Когда дохожу до портрета Магинур Мустаевой, то многие из них просто не могут сказать. Ну, отмечает звание, народная артистка Киргизской ССР, а кто она такая, не знает. Береги үй бүлөлүк альбомду барактап олтуруп, бул адамдардын 56 жыл бактылуу бирге өткөргөн учурларын көз алдыман өткөрдүм. Курбулары Тенти Адышева, Аниса Элебесова, Санна Юнусалиева, Тима Тургунбаева жана башкалар Магинур Мустаеванын өмүр жолунда бирге болушту. Кыздары Салия менен Саида искусствону терең баалаган адамдардан болуп чоңоюшту. Жапар Садыков
79 жаш курагында дүйнөдөн өттү. 57 жыл Магинур апа менен бактылуу өмүр сүрдү. Төмөнкү ырсаптарын Магинур апа өзү да өмүр сызыгынын акыркы учурларында жазып калтырган экен. Бат өттү го, такыр бизге сезилбей, жерден таппай айдан сени издедим. Айда туруп ай талааңды тиктедим. Алда арман, ай караңгы таба албайм, деги кайдан кезиктирем билбедим. Жаш чагымда кол кармашкан жапарым. Жанда жоксуң, жалгыз турат катарың, ойлой берем кыялыңды көп эстеп. Кыйгым келбейт жер астында жатканың. Сахнада ай чүрөк каныкей, сен болдуң го ай көл манас семетей. Бирге иштеп, бирге жүргөн ыйык күн. Асыл элең, ай көл элең адамдын. Шум өлүмгө кыйгым келбейт ардагым. Ойлой берем, сени такыр жоготпой, элесиңди түбөлүккө жүрөгүмө сактадым. Bir 1997 жылы 15 ноябрда Магинур апа жарык дүйнө менен кош айтышты. Мезгил, убакыт болсо токтобостон өтүүдө. Бирок мындай инсандардын элеси эч качан унутулбай, кийинки муун үчүн өмүрү өрнөк болуусу керек.